Баары Кудайдан деп тиленеле берекем. Şu şarçaga girip жашайбызбы? Koçkar rayonundagi Kızıldıva ayının turgunu Saliman Şamşı kızı 15 yıldan beri bala bakıra, nevereleri bilen mınavşul kiçineke uyda gün geçiret. Çındığında tar eki bölmege bağırsığına batıvermeyt. Jaz, jayları ança bilmegeninden güz, kış mezgilinde ızgar soğuk, eçkanda ыңгайлыктары жоқ tam için aralayt. Bunun kesebetinden oğru sırkoda güç. Bir kavat kirpiç, kışta soğuk. Астынан durat, üstünden durat, terezeden durat şamal. Ana bayla жоқ чыдайбыз деп bir мешти жагып коюп. Грипп болуп атты, ковидтин салакасы тийди. Өзүм ковид болупмун, жеңил түрү менен ооруп, жакшы болуп келатам, дали ооруп атам. Экинчи группа инвалидмин. Orturmuşta ötkörüp жаткан ушул каарманов сыяктуу 30 үй-бүлөнүн төрт тарапы өп, жаңы конуштуу болсок деген кыялдары жакын арада жүзөгө ашмакчы. Анткени Koçkar районунун Мантыш айылында курулуп жаткан социалдык шаарчанын курулуштарынын 90%дан ашыгыраак аяктап, учурда айлана чөйрөсүн реттөө, көрктөндүрүү жумуштары жүрүүдө. Эгер бүтүндөй дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус эпидемиясы жайылбаганда, мындагы иштер алдаганча тездемек. Антса да Катар кайрымдуулук фондусун чегерген 104 миллион сомуна заманбап үйлөр тургузулгандан тышкары мектеп, балдар бакчасы жана кийим тигүү цехи эл кызматына коюлмакчы. Ошентип бул жерди байырлай тургандарга алдын ала тийиштүү шарттар түзүлүүнөн аларды туруктуу иш орундары менен камсыз кылууга да камкордуктар көрүлгөн. Бүгүнкүгө акыркы үлгүдөгү 29 даана жабдуулар алынып орнотулууда. Буйртма болбосо деп биз ага дагы аракетибизди жасап атабыз. Азыр бизде өзүбүздүн бир Нурсулан деген балабыз казактардын ошо буйртмалары менен иш жүргүзүп өткөн Бишкекте. Ал 200 орындук өзүнүн швейный цех бар экен. Ошолор менен контракт түзүп алып туруп, ошолордун бир филиалы катары иштетели деген оюбуз болуп атат. Учурда бүтө жаздап калган ушул социалдык шаарчадагы 30 үйдүн 50%ын ал жайгашкан Кара суу айланмаларга жана калган жарымын райондун башка калктуу пункттарга бөлүштүрүү чечими кабыл алынган. Ошону менен бирге эле баалардын өсүп кеткендигин көңүлгө түйгөн район бийлигинин четте калбай, мүмкүнчүлүгүнө жараша каржылык колдоосун көрсөткөндүгүн айта кетүү абзел. Бул Арап өлкөсүнөн инвесторлор тарабынан курулган үй болчу. Сырткы иштерине алардын акчасы жетпей калганына байланыштуу биз өнүктүрүү фондубуздан 5 миллион 800 жана айыл өкмөтүнүн фондусунан 1 миллион сом карап, жалпы 6 миллион 800 миң сом карап азыр иштер жүрүп атат. Дароо 30 үй-бүлөнү үйлүү жайлуу жана туруктуу жумуш орундары менен камсыздай турган жогорудагы социалдык шаарча Нарын облусунда биринчи жолу түптөлүп отурат. Ортодогу ковид илдети аны өз убагында бүткөрүүгө чоң тоскоолдук жараткандыктан курулушу 4 жылга созулду. Жергиликтүү бийлик башчылар көпчүлүк чыдамсызына күткөн бул маанилүү объект июнь айында пайдаланууга берилерине ишендиришүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Koçkar району.